Жогорку кеңеште чет өлкөдө мигрант болуп иштеп жана жашап жүргөн мекендештерди колдоо боюнча мамлекеттик саясаттын негиздери тууралуу мыйзамдын аткарылышын талкуулоого арналган парламенттик угуу өттү. Иш-чарага депутаттар, мамлекеттик органдар менен мекемелердин жетекчилери, чет өлкөдөгү кыргыз диаспоралары менен жарандык коом өкүлдөрү катышты. Бүгүнкү күндө кыргызстандык мигрант, бул мигрант эмес, бул инвестор. Бир цифраны эске тутуп койсоңуздар, ызы чуусу бүтпөгөн кумтөр бизге жылына салык катары 11 миллион доллар берет. Силер 2 миллиард доллар берет атасыңар. Силер 20 кумтөр берип атпайсыңар. Бул официалдык статистикадан өткөнү. Андан башка жамандык, жакшылыкка белек бешкеңе тап келесиңер. Конверттеңе тап келесиңер. Көлгө келген эс алуучунун 2 адамдын бирөө силер болуп атпайсыңар. Биринчи силер инвесторсуңар. Чет өлкөдө иштеп жана жашап жүргөн эмгек мигранттарына карата мамлекеттик саясаттын негиздери жөнүндө кеп салган вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова. Ушул тапта чет өлкөдө 700 миңден ашуун, анын ичинде Орусияда 640 миң мекендешибиз бар. Алар 2017 жылы Кыргызстанга 2 миллиард доллар каражат которуу менен өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө, калк турмушунун жакшыруусуна өз үлүштөрүн кошуп жатат дейт. Ал эми Казакстанда 35 миң адам, Туркияда 30 миңдей, АКШда 15 миң, Италияда 5,5 миң, Германияда 5 миң, Кореяда 3,5 миң, жана башка жарандарыбыз чет өлкөлөрдө жүрүшөт. Жыл сайын чет өлкөлөрдө иштеп жаткан биздин жарандар мекенибизге 2 миллиард АКШ долларынан ашык акча каражаттарын которушат. Мисалы 17 жылы 10 айдын ичинде Кыргыз Республикасына 2 миллиард доллардан ашуун акча каражаты которулган. Ошондуктан алардын биздин экономикага кошуп аткан салымы биз ойлойбуз баалангыс. Акыйкатчы Кубат Оторбаев да жыйынга катышып, мигранттардын укугун коргоо боюнча иштер жүрүп жаткандыгын билдирди. Учурда Россиянын Сахаров деген аймагында мыйзам бузган мигранттарды убактылуу кармоочу атайын жайда 44 Кыргызстандын жараны бар. Алардын акыбалы менен таанышып кайттык дейт Кубат Оторбаев. Негизги эле максат ушул сиздерге, мигранттарга, биздин мекендештерге жардам берүү маселеси да. Ал негизги нерсе ушул эки омбудсмендер ортосунда карым-катнаш жакшырса, биз юридикалык жактан консультацияларды бергенден тартып жана жабык мекемелерге кирүүгө чейин мүмкүнчүлүк алабыз да. Жыйындын жүрүшүндө укук коргоочу Айбек Жаманбаев мигранттарга юридикалык жактан жардам көрсөтүү керектигин айтып өттү. Анын айтымында чет жактагы мекендештерге өз укуктары жөнүндө бекер маалыматтар берилсе, бюджетке кошкон салымдары мындан да жогору болот. Калса мен айтарым деген жана депутат агайыбыз айтып кетти, эң чоң инвесторсуңар деп. Жылына 2 миллиарддан ашык сомго отурганда 150 миллиард болот атпайбы? Ошонун 0,1% 1000 сом мигранттар жиберип атса, 1 сомун кайра мигранттарга кайрып берсеңер, бюджетте ошону сөз алып бекитип берсеңер, себеби деген бүт баары эмеге келип такалат, акчага келип такалат. Кайра эле ошо мигранттарга юридический жардам берип, ошо маалыматтык жардам берилгенде, ал 2 миллиард эмес, 3 миллиард доллары уже келе баштайт. То есть акыбет артат да 10 эсе болуп. Акыйкатчы институтун болобу, же жана комитеттерди болобу, юридический центрларды буякта окутам, рассмотреть вопрос решения предоставления бесплатной юридической помощи, открыть центры деп атпайбы? Ошо именно укук жагынан аябай көңүл бюджеттен бөлүп, аякта деген штатты бюджет аябай начар, например, акыйкаттыкы. Чет өлкөдөгү мекендештерди колдоо боюнча мамлекеттик саясаттын негиздери тууралуу мыйзамдын аткарылышына көзөмөл Улуу Британия парламентинин мыйзамдардын аткарылышына көзөмөл кылуу тажрыйбасын эске алуу менен иштелип чыккан. Белгилей кетсек, чет өлкөдө иштеп жана жашап жаткан эмгек мигранттарына мамлекеттик колдоо көрсөтүүгө багытталган. Чет өлкөдөгү мекендештерди колдоо боюнча мамлекеттик саясаттын негиздери тууралуу мыйзамдын долбоору курамына Каныбек Иманалиев, Айнур Алтыбаева, Төрөбай Зулпукаров, Кубанычбек Туманов, Дастан Бекешев, Өмүрбек Бакиров кирген депутаттар тобу тарабынан иштелип чыгып 2011 жылдын 3 августунда кабыл алынган. Тазагүл Эмилбек кызы, Азамат Жумаделов, Next TV күндүн темасы үчүн.